Мен өзү балалык кезимден бери ушу күрүштүн арасында чоңойгом. Кичинебизден ушу күрүш айдап, ушул оокатыбыз болот. Основной бизде күрүш эгилет да. Мен бир 30 жыл деп койсом жарашат. 25-30 жылдан бери ушу күрүш карайбыз. 10-20 соттиктен 3, 4, 5 гектарга чейин эккендер бар. 1 гектарынан орто эсеп менен алганда 2,5-3 тонна күрүч алса болот. Жакшы түшүмдүүлүк бергенде 3 тоннадан 4 тоннага чейин алса болот. Буну караганга байланыштуу, күрүштү шалыны жакшы баккан болсо урожайды жакшы берет. Негизги кароосу убагында удобрениясын бериш керек. Бунун астында суусу үзгүлтүксүз болуп туруш керек да. Бизде өзгөндө основной ушул 3-4 сорт эгилет. Муса 2 деген сорту бар. Өзгөн деген сорту бар. Анан чемпион деген сорту бар. Быйыл мен өзүм айтсам, биз Муса 2 сортун эктик. Былтыры 3 гектар айдаган элек, быйыл 4 гектарге көбөйтүп койдук. Бунун өсүшү жөнүндө айтып берсем, бул мөмөсүгө чейин бизде шалы деп айтылат. Буну апрелдин аягында, майдын башында себебиз, анан кийин жанагы көчөтүнөн отургузабыз. Буну айдагандан кийин трактор менен мала басабыз. Андан кол менен чачып себебиз, анан көчөтү менен отургузабыз да. Бул жак оң жагымда турган булар сепме чачма шалы. Сол жакта турган мынабу көчөтүнөн эгилген ушу Муса 2 деген сорту ушул болот. Азыр бул шалыга 2 жолу удобрение бердик. Буйруса августтун аягында, сентябрдын башында жыйнап алабыз. Андан кийин кол менен оробуз. Азыр замандын талабына жараша шалы оро турган комбайндар келип калды. Аны оруп алгандан кийин мурда колдо кургатчу элек, азыр сушилка болуп калды. Сушилкадан чыгарып, ак жубазга алып барып, анан кийин ошол жерден күрүч кылып чыгарабыз. 100дөн 120га чейин сатабыз. Бизге Казакстандан келип алып кетет, Москвадан келишет, Өзбекистан, Тажикстандан алып кетишет. Негизинен биз Өзгөн базарынан ошо башка жактан келген алуучуларга сатабыз. Быйыл бизде түшүм жылдага караганда жакшы. Негизгиси удобрение кымбат болуп калды. Өз убагында удобрение бере албай калдык кымбатчылыктан. Бир аз кечиги бердик. Суу жагынан болгон болсо, бул жагында Кара Дарыя, суудан бизде проблема жок. Оң жагын карасаңыздар, мына компровод көрүнүп турат. Биздин жайгашкан жерибиз ушул. Быйылкы түшүм аябай жакшы деп үмүтүбүз жакшы. Ушул шалы күрүчтөрүбүздөн буйруса жакшы түшүм алабыз деп турабыз. Кыргызстанда удобрение чыкпайт экен. Азыр удобрение аябай кымбат болуп атат. Ушул удобрение арзан болгон болсо, анан буну жыйнап алганы техника, комбайн керек. Ошол комбайндарды Кыргызстан көп алып келсе, анан сатуу жагы негизи жеңил болуш керек да. Өзгөн күрүчкө сертификат кылып, башка мамлекетке өзгөн күрүчү деген бренд менен чыкса жакшы болот деген биз ниеттебиз да.